2020 жылы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке арнап ыр чыгардыңыз. Ыр кантип чыгып калды? Бирөөдөн буйрутма келдиби? Жок, бул ырды мен өзүм дем болоюн, күч болоюн деп жаздым. Негизи ырды жазуу идеясы мага YouTube каналдан Камчекемдин интервьюсун окуп калганда ага чейин келип турчу, чыныгы дос депчи, биздин заманда дос жок болуп атат деп ойлоп жүргөм. Мурунку эки президентибиз дос, эки дос дегенде булгап салышпады беле, эки дос болуп анан ызычуу болду го. Билесиздер да, анан бул эки дос кайра достун ордуна келтирди да. Илгери Аксаткын менен Кишимжан беле, Кулмурза менен Аксаткын деген достор болгон. Негизи достуктар азыркы биздин заманда тарыхка калтыра турган достук болгон жок. Анан ушу Садырова менен Камчекемдин достугу менин жүрөгүмдө калды да, элди эле баа берет. Мен ошо Садырдын ордуна отур десе отурганга даяр элем деген интервьюсун көрүп калдым да. Көзүнөн жаш чыгып кетипчи. Ошондо идея пайда болгонда, мына дос эми ушунчалык болот да. Алардын азыр делечи Камчеке укмуш кемени мынтип атат, тигинтип атат, Садырова мунтөрдү алып койду, асфальт салды, стадион салып атат деп ыр жазган жокмун мен. Анысын баалап атам. Мен ыр жазганым эки адамдын ошо достугун баалап, ушундай дос бололучу деп. Мен Тотомидин менен досмун аябай. Эң күйүмдүү досум ошол таалай элестеп болчу. Анан ошого мен көргөзгөм, ушундай жазып атам, сен Тотомидин айтып калды, экөөбүз ырдабай эле деп. Как раз бирөөбүз түштүктөн болобуз, бирөөбүз түндүктөн болобуз, окшошуп да калат. Экөөбүз дагы доспуз депчи. Күйүмдүү досум да байкушум. Тыйынтып ырмыдай бирдемең барбы, тийиниң барбы, урсаң ачкан жокпу деп көбүрөөк тамада болот да, менден тою көп да, ошо мени карап турат. Тотомидин досум.